Баткен районунун Бужум айылындагы Шарап Токсонов атындагы орто мектеби 1971-1972 жылдардан бери орто мектеп болуп иштеп келе жатат. Мектеп 640 орунду. Учурда 1154 окуучу билим жана тарбия алып жатышат. Билим берүү кыргыз жана орус тилинде жүргүзүлөт. Билим ордудо ар тараптан изденген учур талабына ылайык 67 чыгармачыл мугалимдер эмгектенишет. Алардын ичинен 12 мугалим билим берүүнүн мыктысы, 8 мугалим билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамоталарынын ээлери. Мектептин миссиясы — көп тилдүү билим берүү аркылуу билимдүү, мекенчил, ар тараптуу өнүккөн инсанды калыптандыруу. Шарап Токсонов атындагы орто мектебинин директору болуп, билим берүүнүн мыктысы төш белгисинин жана көптөгөн сыйлыктарынын ээси Дүйшеева Канзада Маткалыковна эмгектенип келет. Шарап Токсонов атындагы орто мектеби программалоо боюнча аккредитациялоодон 5 жылдык мөөнөткө өттүк. Мугалимдердин эмгеги окуучулардын ийгилиги менен бааланат. Биздин мектепте алтын тамга артыкчылык аттестатынын ээлеринин саны жыл сайын өсүүдө. Аларды атап айтсам, Жалалов Нурмухаммед, Мавлянкулов Нургазы, Бекташева Рахат, Асылбекова Гүлшайыр жана Козубаева Мадиналар. Биз Шарап Токсонов атындагы орто мектебин 2022-2023 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрүбүз. Мул олимпиадасын жеңип, алгачкы турда Башкортостон Республикасында Башкорт мамлекеттик педагогикалык университетинде окуп жатабыз. Биздин ушундай жетишкендигибиздин аркасында биз окушкан мугалимибиз Баары жылдан жок. Мугалимдерибиздин чыгармачылык менен изденип, эмгектенүүсүнүн натыйжасында биздин мектепте жалпы республикалык тестөөлөөнүн жыйынтыгы жыл сайын жогорулап келет. Эң жогорку көрсөткүч 202 балл болду. Албетте биз бул окуучуларыбыз менен сыймыктанабыз. Барыңыздарга салам, менин аты жөнүм Хафиза Сыдыкова. Шарап Токсонов атындагы орто мектебинин 2021-2022 окуу жылынын бүтүрүүчүсү болом. ЖРТ сынагынан 202 балл алып, учурда Манас университетинин коммуникация факультетинде окуп жатам. Менин мындай ийгилигиме жетүүмдүн негизги себепчилери мектебимдин мугалимдери. Аларга терең ыраазычылыгымды билдирем. Мен Осмонова Урмат, ушул мектептин математика жана информатика мугалими болом. 2023-2024 окуу жылы мен үчүн жемиштүү жылдардан болду. Себеби мен жылдын мыкты мугалими кароо сынагынын жеңүүчүсү болдум. Жана санариф мугалим сынагына катышып көптөгөн заманбап технологияларды үйрөндүм. Мектепте Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги бекиткен базистик окуу планынын негизинде билим берүү стандартына ылайык окутуу жүргүзүлүүдө. Жылдын мыкты мугалими кароо сынагына катышкан мугалимдер жыл сайын ийгиликтерге жетишет. Саламатсыңарбы балдар? Башталгыч класстын мугалими Козубаева Бактыгүл Талеповна кароо сынактын райондук, облустук турларынын жеңүүчүсү болуп, чыгармачыл изденгеч мугалим номинациясынын ээси болду. Мен ушул мектепте жемиштүү, жугумдуу сабак өткөнгө аракет кыламын. Көптөгөн семинар тренингтерге барып жүрөм, өз билимим үстүндө, өркүндөтүү үстүндө иштеп жүрөм. Мен окуучуларым дагы олимпиадаларга, сынактарга катышып, жакшы орундарды, байгелерди алып келишет. Менин ушу жетишкендиктерим, балдардын жетишкендиктери мени күчтөндүрөт, кайраттандырат. Аларды көрүп, алардын ийгиликтерин көрүп, мен дагы чыгармачылык менен, изденүү менен иштегим келет. Окуучуларыбыз предметтик жана улуттук олимпиадаларынын райондук, облустук турларынын жеңүүчүлөрү болуп, ошондой эле эл аралык олимпиадаларда дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишип келишет. Быйылкы жылдагы биз үчүн жемиштүү жылдардан болду. Жакыпов Өмүрбек райондук, облустук турларда өзүнүн программалоо тилинде ийгиликтерге жетишип, жакында буюрса республикага аттанат. Украинец программалоо тилини өздөштүрүп, ушундай ийгиликтерге жеткем. Мен ушундай сертификатты биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыз конкурсуна республикага чейин жетип, бул сертификатты алып келгем. Ушул проектим менен биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыздын областтык турунда 2-нчи орунду жеңип чыккам. Мектептер 20-30 долбоорунун алкагында көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Мектептин материалдык техникалык базасы жакшырып, мугалимдерибиз көптөгөн окуу тренингтерден өтүп,
китепканабыз адабий окуу китептер менен толукталды. Инсанга багытталган дизайн ой жүгүртүү ыкмасын сабактарда колдонуп өтүп, мугалимдерибиз окуучулардын окуп түшүнүү, сынчыл ойлом көндүмдөрү өнүгүүдө. Быйылкы окуу жылында биздин дизайн команда келечекке жашыл кадам чечими менен иш алып барууда. Урматтуу окуучулар, бүгүн силерге биздин мектебибиздин сыймыгы болгон 6-классынын окуучусу Абдырайымов Тастанбек илим техникадан өзүнүн жасаган программасы менен тааныштырып өтсүн. Бул биздин келечектеги арналган парк жаш балдарга. 21-кылымдын интеллектуалдары республикалык кароо сынагына окуучуларыбыз активдүү катышып, райондук, облустук турларында жеңүүчү болуп, республикалык турунда жыл сайын ийгиликтүү орундарга жетишип келишет. Мына көрдүңөрбү балдар? Өзүңөрдөн улуу агаңар азыр силерге өзүнүн жасаган окуудан сырткары жасаган силер үчүн Баткендин келечектеги паркынын макетин жасап силерге көрсөттү. Бул да болсо ийгилик, ушул мектептин ийгилиги, эжекесинин, окуучунун өзүнүн ийгилиги. Жакшы ийгиликтерди жаратыш үчүн балдар биз биринчи эмне кылышыбыз керек? Башталгыч класстардын окуу көндүмдөрүн өнүктүрүү максатында окуу керемет долбоору иш алып барып, мугалимдер семинар, тренингтерге катышып, өз билимдерин өркүндөтүп, жаңы усулдарды сабактарга пайдаланып жатышат. Биз Шарап Токтонов атындагы орто мектебинин 2-классын окуучулары окуу керемет долбоорунун окуйбуз, жасайбыз, изилдейбиз аттуу республикалык сынагына катышып жатабыз. Окуучуларыбыз окуйбуз, изилдейбиз, жаратабыз конкурсуна катышып, райондук этабында 1-чи орун, ал эми облустук этабында 2-чи орунду ээлешти. Биздин мектепте мугалимдер окуучулардын билим деңгээлин жогорулатуу максатында ар кандай багытта ийримдер менен иш алып барышат. Кыргыз тили жана адабиятынан, орус тили жана адабиятынан, математика, информатика, дээрлик бардык эле сабактардан ийримдерди өтүп келишет. Окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоонун эл аралык программасына даярдык көрүү максатында балдардын креативдүү ой жүгүртүүсүн, функционалдык сабаттуулугун калыптандыруунун үстүндө мугалимдер үзгүлтүксүз иш алып барышат. Акылдуу мектеп программасына кирүүнүн натыйжасында мектеп жана ата-энелердин байланышы чыңдалып, окуучулардын билим алууга болгон кызыгуусу артууда. Сиздердин алып барып аткан иштериңиздерди колдоймун. Келечекте жыйынтыктар жакшы болот деген үмүттөмүн. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаменов тарабынан иштелип чыккан ата-энелер мектеби программасынын негизинде сабактар өтүлүп, окурман үй бүлө, мыкты ата-эне жана башка ушул сыяктуу иш-чаралар үзгүлтүксүз өткөрүлөт. Бир адамдан бир китеп демилгесинин негизинде окуучулардын китеп окууга болгон кызыгуулары артты. Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарк жөнүндөгү жарлыгынын негизинде элдик нарк, улуттук тил, бата алуу жана бата берүү аттуу улутубуздун баалуулуктарын, каада-салттарын чагылдырган райондук деңгээлдеги семинар өтүлдү. Кыргыз жараны концепциясын жайылтуу максатында ынтымак бакытка жол ачат деген темада форум театр өткөрүлдү. Тарыхы болбой, эл болбойт дегендей мектепте Чыңгыз Айтматов залынан сырткары тарых залы жана тарых музейи уюштурулган. Тарых музейин билим берүүнүн мыктысы, ардагер тарых мугалими Абдрахманова Ажар эжеке 1988-жылы түптөгөн. Мектепте окуучуларга татыктуу билим тарбия берүү менен биргеликте мугалимдер көптөгөн долбоорлор менен иш алып барабыз. Атап айтсак, келечек үчүн билим берүү долбоору. Бул долбоордун алкагында биздин мектепте электрондук китепкана ачылып, толук жабдуулар менен жабдылган. Бул долбоордун алкагында мугалимдерибиз санариптик сабаттуулук, STEM билим берүү окууларынан өтүп, сертификаттарга ээ болушту. Электрондук китепкананын уюшулганы биздин окуучулар үчүн абдан жакшы шарттар түзүлүп, китепканада жок окуу китептерин ушул электрондук вариантын ушул жерге келип чыгарып алып окуп жатышат. Мектепте окуучулар арасындагы зордук зомбулуктун, укук бузуулардын алдын алуу үчүн атайын мектеп окуучуларынан турган милициянын жаш жардамчылары тобу түзүлүп, жергиликтүү аймактык милиция кызматкерлери менен тыгыз иш алып барышууда. Ар жыл сайын сынактарга катышып, алдыңкы орундарды багынтып келишет. Азыр тетрадкаңарда дарегине жазылган, кайсы жерде жашайт, кайсы жерде деген болчу.
Барбарlar? Жол ережелери боюнча так билесиңер бар. Светофорда канча түс бар? 3 түсү. Коопсуз мектеп долбоорунун алкагында мектепте көптөгөн көйгөйлөрүбүз чечилди. Бардык окуу кааналары талапка ылайык жарыктандырылды. Жана өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу максатында маалымат залы уюшулуп, өрт өчүрүүчү шиттерибиз толук шаймандары менен жабдылды. Ушайым литий деген металды алып көрсөтөт. Бул металдар жумшак металл болгондуктан бычак менен кессеңер кесилип, кайчы менен кычса кырпылат экен. Балдар турмушта металлдар өтө көп, бирок бардык эле металлдар суу менен аракеттене бербейт. Биз бүгүн ошол суу менен аракеттене турган шалыштуу металлдарды көрдүк. Спорт ден соолуктун булагы демекчи мектепте атайын волейбол, футбол, баскетбол, шахмат иримдери өтүлүп, окуучуларыбыз мелдештерде жакшы натыйжаларды көрсөтүп келишет. Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы боюнча ысык тамак уюштурулган жана мектептин ашканасы толук жабдылган. Башталгыч класстардын окуучулары ысык тамак менен камсыздалып келет. Бул да болсо келечек муундарыбызга көрүлгөн камкордук жана сапаттуу билим алуусуна өбөлгө түзөт. Айыл өкмөтүнүн каржылоосу менен тосмолор тосулуп, коопсуздук жакшы жолго коюлду. Дем өрчүлөрдүн колдоосу менен мектеп короосуна суу чыгарылып, жашылдандыруу жана көрктөндүрүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Шарап Токсонов атындагы орто мектеби мектепти жаңы окуу жылына сапаттуу даярдоо боюнча кароо сынакта жыл сайын алдыңкы орундарды ээлеп, диплом жана сыйлыктар менен сыйланып келет. Бүтүрүүчүлөрүбүз өлкөбүздөгү жогорку окуу жайларында жана чет өлкөдөгү жогорку жана атайын орто окуу жайларында билимдерин улантып окуп жатышат. Мыкты окуган студенттердин атынан жыл сайын ыраазычылык каттар келип турат. Бүгүнкү биздин аракет эртеңки жаркын келечек.